саламатчылык. Келгиле биз балдар бүгүнкү биздин сабагыбызда эшикти карагылачы. Эшикте эмне болуп турат? Жаркыраган күн чыгып, жаз мезгили келди. Ушул жаз мезгилинде биз бирибиздин маанайыбызды жылмаюу менен тартуулап коелу. Кана бирибизге жылмаябыз. Азаматсыңар, жылмайдык, бирибизге күлдүк, азаматсыңар. Эми бизге бүгүнкү күндүн темабыз, сабактын темасы Кел Норуз экен. Кел Норуз. Норуз майрамында биз көптөгөн маалыматтарды билебиз, угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Келгиле анда бизден балдарыбыздын силердин кичине убактыңарды алайын дагы, силерден биртке маалымат алайын. Кана ким билет Норуз жөнүндө? Сезим. Норуз бул кыргыздардын жаңы жыл болуп эсептелчү. Жана ошол эле күнү жаңы жылда эсептелген себеби ошол күнү эле күн менен түн тең келген күн болчу. Жана ошол күнү адамдар көптөгөн ишин бүтүрчү. Ошол байрамдын эң маанилүү тамагы бул көжө, мындайча айтканда сүмөлөк. Сүмөлөк кени азаматсың. Кана Айдынай. Норуз майрамында бул кыргыздар эле майрамдабастан жана башка мамлекеттерде майрамдашат. Норузда көптөгөн мындай салтуу мындай оюндар ойнолот, көптөгөн кыргыздардын улуттук оюндар ойнолот. Жана ошондой эле улуттук тамак аштар жасалат. Мисалы үчүн сүмөлөк. Улуттук оюндарда бул көк бөрү, кыз кулмай жана башка ушундай улуттук оюндар ойнолот. Норуз күнү бул күн менен түн теңелгени, Норуз күнү бул жаңы жыл деп кыргыздар байыртадан эле майрамдап келишет. Азаматсыңар. Бул Норуз байыртадан эле келе жаткан, уланып келе жаткан салтыбыз эсептелет. Норуз деп эмне жаңы жыл болгондуктан эмне үчүн дегенде, бул француз тилинин Норизи деген сөзүнөн алынган. Ноу жаңы, ризи күн деген билдирет. Жаңы жыл же жаңы күн деген мааниде. Фарс тилинен алынган. Норузда бул ар кандай улуттук оюндар ойнолуп, улуттук тамак аштар жасалат. Анын ичинен ошол сүмөлөк жасалат. Бул Норуз күнүндө бардыгы өздөрүнүн жамандыктарын таштап, бири-бирин кечиришип, жакшылыктарга жакшы жол менен улам келет. Келгиле биз баарыбыз маалыматтарды билет экенбиз, угуп көрүп билиптирбиз. Эми кыскача бизде Норуз жөнүндө ырларды билебиз. Ким кандай ырларды айтып бере алат, көркөмдөп айтып бере алат? Кана 90-догу энем айтты, эстеп жаштык күндөрүн, Норуз күнү тагынгам дейт мончоктордун түрлөрүн. Норуз, эски майрам жаңы доорго кыл кадам. Бул майрамда болбосо экен кубанбаган бир дадам. Норуз келди тынчтык менен ыр менен, жетелешип жазгы жумшак жел менен, ырыскыны алып келип элиме, кут төгүлүп агып турат жергеме. Анда эмесе мен кыскача айтып кетейин. Чар тарап жашылга толгон, бай чечек тоодо гүл ачып, бакытка балкып сезимдер, жаз келди кайрадан, көңүлдө шаттык, Норуз майрамы, Норуз сайраңы, Норуз кубаныч тартуулайт. Өмүр бер жансызга, дем күч бер алсызга, тынчтык бер кадырман калкыма. Норуз майрам өзүнчө эле бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн теңелет. Таттуу уйкунун кучагынан ойгонуп, жер энебиз бир талаптан термелет. Баба дыйкан шаймандарын белендеп, кошо чыкты кара жерди тилемдеп, үрөн себет Аллага бир жалынып, урпактарга кенен токоч берсе деп. Азаматсың. Келгиле эми балдар. Биз мына Норуз жөнүндө маалыматтарды алдык, ырдадык, мен силерге азыр кичинекей слайдты доскадан көрсөтүп кетейин. Өзүмдүн кичинекей маалыматымды айтып кетейин. Бизде Норуздуу майрамында арулукту, жаңыланууну жана тазалануу дегенди билдирет экен. Биз бул Норуз 62 жыл Советтер учурунда 62 жыл тыюу салынган экен. 62 жыл. Андан кийин 1988 жылдан баштап уруксат алып туруп, анан кыргыз эли майрамды өткөрө баштаптыр. Бирок негизинде Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда кана салтанаттуу майрам кылып, көп жылдан бери, канча жыл болду белгилеп келебиз. Ошондон бери кыргыз эли белгилеп келет экен. Мына, андан кийин биз эң биринчи
биздин маанилүү тамагыбыз эмне экен Нооруз майрамында? Сүмөлөк экен. Биз биринчиден сүмөлөктү эстейт экенбиз, сүмөлөктү жасайт экенбиз. Андан кийин түркүн түстүү тамактарды биздин сүмөлөк жасагандан кийин биз жалаң эмне кылат экенбиз? Түрдүү тамактарын биринчи боорсок жасайт экенбиз. Нооруз майрамында 7 түр тамак жасалат экен. Биздин улуттук тамактарды, биздин улуттук тамактарды баарыбыз эле билебиз, 20 марттан баштап ошол майрамды биз көп жылдан бери белгилеп келет экенбиз. Эми кичине кыскача азыр мен силерге сүрөттөрдү көрсөтө кетейин. Бул Ноорузго майрамда жасалуучу тамак аштар. Эмне кылат экен тамак аштардан? Биринчи бизде угут, эмне тамактар көрүп атасыңар мисалы? Угутту, буудайды эмне кылат экенбиз? Угут өндүрөт экенбиз, өндүргөндөн кийин анан эмне болот экен? Сүмөлөктөр жасай баштайт экенбиз. Мына биздин улуттук тамак аштар. Биздин бул майрамды силер биздин жылда эле биздин гимназия интернатта, ушул мектепте өткөрөбүз. Ошондон кичинекей чакан сүрөттөрдү алып чыккам. Мында болсо эмне кылып атат? Биздин мугалимдер, балдар эмне кылып атат? Сүмөлөк жасап атышат, сүмөлөктүн бүткөн күнү экен, мында болсо эмне кылып атат? Мисалы мында мен угут өндүрүп аткан, өнүп бүткөндө биз уже сүмөлөккө жасаганга эмне кылабыз? Тартып даярдаган аткан күндөрүбүз мына. Бул сүмөлөктүн жасалып бүткөн экен. Бунда бизде сүмөлөк жасалып бүткөндө баардыгыбыз кичинекей чыныйларга салып, эмне кылып атканбыз? Ос ийип аткан күндөр экен. Андан кийин мисалы улуттук оюндар дейт. Бизде Ноорузда улуттук оюндар, кандай оюндарды көрүп атасыңар? Бизде эмне кылып атат? Жатмай, беш таш, кыз куумай. Бул эмне оюн экен? Көк бөрү экен, анан аркан татмай, кыз куумай, анан ордо экен. Улуттук кийимдер. Бизде улуттук кийимдерде дайыма Нооруз майрамында эмне кылабыз биз? Бардык улуттук кийимдерди кийебиз. Улуттук халпак, илечек, кыздардын азыркы заманда бизде кандай? Мурунку караганда эң кооз, Бизде эң кооз азыркы заманда биздин оюмдарыбыз аябай өнүккөн, көп жанагы ууздар чыккан, оймочулар чыккан, саймачылар азыркы убакта көп. Мына ошон үчүн биздин азыркы заманда эң кооз буюмдар, формалар, артист көйнөктөрүбүз дегендей чыгып атат. Анан эми биз мына кичинекей чакан слайдты көрүп таанышып алдык биздин Нооруз жөнүндө. Азыр мен силерди 3 топко бөлөм. Мен силерди 3 топко бөлгүм келип атат, гүлдөр менен бөлгүм келип атат. Мында кызгалдак, байчечекей, анан роза гүлү деп турат. Эгер кимиңер кайсы гүлдөрдү жактырсаңар, ошол гүл боюнча отурсаңар болот. Келгиле анда биз балдар ар бир топтон эмне кыласыз? Бирден лидер чыгасыңар. Мен силерге тапшырма бергенден кийин ошол боюнча силер мояк жактагы каражаттарыңарды алып кетесиңер. Мен силерге биринчи топко мен биринчи сүрөт, Нооруз боюнча сүрөт тартканды берсем деп жатам. Андан кийин кызгалдак тобуна боз үйдүн макетин жасайбыз, боз үйдүн макетин жасайлы. Анткени биз өткөн сабакта баарыбыз бир сыра бизде 2 сабакта, бул кайталоо сабагы да. Экинчи эскиздерибизди аягына чыгаралы, тапшырмаларыбызды. 3-чү топко болсо, мен силерге аппликациядан түркүн түздүү кагаздар менен иштегенди берейин. Биз баарыбыз азыркы сабакта эмне кылабыз? Нооруз жөнүндө гана композиция түзөбүз, оюлар. Муну деген чаптабай туруп айтпайлы, ана оюларын кылыш керек болчу да, биринчи ою чаптабай туруп ою чапташ керек болчу да. Тоону боёбуз, жерди боёбуз. Анан көктү, асманды боёбуз. Биринчи көк менен боёп алабыз, Мына көк менен боёп алабыз. Азаматсың, сен бат эле тартып коюпсуң го. Андан кийин эмне кылабыз? Андан жер, эң биринчи жерди чөп чыкты, жашыл кылып мына тинтип боёбуз, баштайбыз. Болчу.
бар бекен. Ак менен кылсак, мунун арты деген чапкалат да аппликация менен. Биринчи эмне кылабыз? Биринчи тоолорду кылабыз, сразу. Чаптап. Бияка чаптап коебуз. Биз азыр 3 топтен бүткөндө эмне кылабыз? Биринчи топ кол чабабыз, Мен биринчи бүттүм деп. Ызычы кылбайбыз. Биринчи топ бүткөндө кол чабабыз. Ана экинчи топ кызгалдактоо бүтүп калыптыр. Биздин кызгалдактообуз эмнелерди жазадык? Боздун макеттерин. Канча? Барыңар 3 жазап койдуңарбы? Азаматсыңар. Кана келгиле көрөлү. Бул биздин Нооруз майрамыбызга карата жасалган улуттук боз үйлөрдү жасадык. Бул боз үйдүн макеттери, бул чоң макети, биздин ушул Нуржанжа үйрөткөн оймо чимелерден жасалган боз үйлөр. Бул макетти кичинекейири. Бул боз үйлөрдү негизи эле Нооруз майрамдарда көбүнчө боз үйлөрдү тигишет. Боз үйлөр жайлоолорго тигишип майрамдашат. Ар кандай майрамдарда ушу көбүнчө жайлоолордо, айылдарда боз үйлөрдү тигишип, ошол жерлерде майрамдарды өткөрүшөт. Кыргыздын оюлары менен жасалган биякта боз үйдүн макетин көрүп турасыздар. Бул оюларды биз өзүңөр кестиңерби? Өзүңөр кестиңер, азаматсыңар. Мына көрүп турасыңар, кына Роза тобу менен Бачеке тобу биз бул 3 боз үйгө кандай баа берсек болот экен? Роза тобу, Бачеке тобу 3 боз үйгө кандай баа берсек болот экен? Жакшы? Бирөөңөр эле айтып койдуңар, жаккан жокпу силерге? Жактыбы? Бирөөсү чоң, анан кичинекей, анан орточосун 3 боз үй жазашыптыр, Азаматсыңар, отургула. Кол чабабыз, биздин топко. Эми биздин Бачеке тобубуз, сүрөтчүлөр тобу. Кана сүрөтчүлөр тобу өз сүрөтүңөрдү жактап койсоңор болот. Келгиле бияка келип, мындай балдарга көрсөткүлө. Роза тобу көңүл бургула бияка. Ушул эле мурдагы кыргыздардын биргеликте иш жүргүзгөндүгүн билдирет жана ошол эле бир айыл, мисалы айтканда бир казанга баш багып, ушундай сүмөлүк бышырышкан. Жана ушундай бул жерден өсүмдүктөрдү тарта кеткен, чөптөрдү тарта кеткен. Бул өсүмдүк тарткан себеби бул жерде жазда ушундай эле өсүмдүктөр гүлдөйт жана бул жакта адамдар ушул эле дандар менен мисалы бир ушул эле Нооруз майрамында иш кылып туруп бул мөмөлөрдү 2 жылга колдонсо болот. Ошондуктан бир жыл иш кылганын 2 жылга тете деп айтып коюшат. Бул жерде өрүк багын тарттырсың, Өрүк багын тартыптыр. Азамат, кана сен сүйлөп кой, сенин сүрөтүңдү. Илгери кыргыздар көчмөн калк болгондуктан жайлоодо жашап келишкен, ошондой эле боз үйдө жашап келишкен. Ошо кыргыздардын жайлоосун тарттым. Себеби бул кыргыздар мындай боз үйдө жашап, жаңы сүмөлөк кайнатышкан, сүмөлөк жасашкан, сүмөлөктү казанга жасашкан. Казан бул мен 2-3 казан тарткам, себеби бул айыл көп болгондуктан, 2 казан тарткам. Жана бул суулар, шаркырап агып турган суулар, кыргыздар негизи сууга бай деп айтылат. Ал эми бул мөңгүлөр бул ошо мөңгүлөр. Бул болсо 21 март бул Нооруздун 21 март таң атып баратканын тарткам. Эми мына биздин балдарыбыздын сүрөттөрүбүздү баалап кетсек, эң баарыбыздын боз үйлөрүбүз абдан жакшы болуптур, Келгиле кол чап коелу. Отургула. Биздин 3-чү тобубуз кечигип атат, келе бүткөнүңөрдү алып келе берсеңер болот. Бул биздин кыргыздардын бийик ак мөңгүлүү тоолорун тарттык. Жана ошондой эле кыргыздар илгертеден эле көчмөн калк болуп боз үйдө жашап келишкен. Ошондой эле биз боз үйдү дагы чаптап, чагылдыра кеттик. Айланада ар кандай түстөгү гүлдөр болгондуктан гүлдөрдү дагы кошумчалап, шаркырап аккан сууну дагы тарттык. Аппликация менен. Бул топторду аппликация менен иштептир, бирок аппликация менен аябай татаал, бири-бирин келиштирип кескен татаал болот. Ошон үчүн биздин тобубуз 3-чү топ акыркы топто болуп калды.
Бирок муну боз үйдү кесип чапташ, балатыларды кесип чапташ аябай оор болгондуктан, бири бирине келишип чаптагандыктан биздин топ артта калып калды. Азаматсыңар кандай болуптур балдар? Жакшы болуптурбу? Келтилеме. Отургула. Эми биз азыркы сабакта бири-бирибизге суроо жооп менен кайрылалы дагы бизде бышыктап коелу, суроо менен мисалы бышыктоо үчүн бизде жыл, кайсыл жыл, кайсыл күн, кайсыл мезгил, кайсыл күндөрдө, жылдарда, мезгилдерде жылуу түстөрдү колдонобуз. Кана? Өзү жылуу түстөр деген көбүнчө жазында, анан жайында болот. Эмне дегенде жазында деген жапжашыл чөптөр өсүп, эң алгач байчечеке гүл өсөт. Андан кийин жайында деген көп түстөгү гүлдөр, ар түркүнүн түстөгү гүлдөр, ал эми ошо чөптөр, бактарактар бүрдөп, ачылып, жакшы жылуу түстөргө ээ болот. Эми экинчи композиция деп эмнени айтабыз биз? Композиция деген эмне экен бизде? Кана? Композиция бул кураштыруу, бири-бирине дал келтирип жазуу, бунун баары композицияга кирет. Биз баарыбыз эмне кылдык? Композиция түздүк, кураштырдык, жазадык, коштук баарын. Андан кийинки Ноорuz майрамы эмне үчүн жазында болот? Биз бул топтон сурайлы, силер топ жооп бердиңер. Байчечекей тобунан. Анткени ушул мезгилде жер жарылып, чөп чыгат жана ошондой эле булар ушул мезгилде мындайча айтканда өсүмдүктөргө бай болот. Азаматсың. Эми эгер жаратылыш сүрөттөлүп, тартылса, аны биз эмне дейбиз? Эгерде жаратылыш мындай сүрөттө тартылса, анда ал пейзаж деп аталат. Азаматсың. Биякта кол көтөргөн биринчи айтып кетти, Кайрат. Азаматсыңар. Эми биз бүгүнкү силерге суроо берейин, бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен жакты? Кана ким жооп берет? Роза тобунан жооп бергендер бар экен. Ислам. Бул сабакта деген бул кыргыздардын боз үйүнү жана ошондой эле Ноорuz жөнүндөгү маалыматтарды жана башка билимдерди жасаганды, кыркканды жакшы үйрөндүк. Жакшы. Ошол себептен бизге дагы кана ким жооп берет? Мен бияктан өзүмдүн тобумду айта кетсем, бияктан мен оюу чимилерди жасаганды, ушу болар экен. боз үйдү жасаганды үйрөндүм. Ар кайсы түздөгү аппликациялардан ушу оюу чимелерди кезип. Эми биз азыр кандай көнүмдөргө ээ болдуңар дейт. Бизде кандай көнүмдөргө ээ болдук? Кана баарыбыз айтып кетебиз. Сезим. Мен бул сабактан ошондой эле тегиз боёгонду жана ошол эле красканы колдонгонду үйрөндүм. Азамат, дагы кандай билимдерди алдыңар бул сабакта, сүрөт сабагында? Кандай билимдерге ээ болдуңар? Ким жооп берет? Адинай. Негизи бул сабактан 3 топко бөлүнүп, биз ушу топтор менен иштешип, жана Ноорuz жөнүндө көптөгөн маалыматтарды билдик. Ушундай билимдерди алдык. Азаматсыңар? Азаматсыңар болду. Эми ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Азыр эшикке чыгып эс алгыла. Өзүңөрдүн ордуңарды эмне кыласыңар? Тазалайсыңар. Бүт барын ордордуна койгула. Саламатсыздар. Мына сиздер менен биз жаңы эле Дөөлөтбаева Нуржандын көркөм өнөр предметинде боюнча Ноорuz майрамына арналган сабагын көрдүк. Бул сабакта өзүңүздөр көргөндөй биздин кыргыз элинин улуттук баалуулуктары эске алынгандыгы бул абдан жакшы жүрөктү толкундаткан нерсе. Ушул көркөм өнөр предметинин программасында дагы бардык темалар ошо жыл мезгилдерине, ошондой эле ошол жыл мезгилдердеги улуттук майрамдарга басым жасалган. Бул сабактан азыркы учурдун талабына ылайык башка предметтер менен дагы бири-бири менен болгон байланышты байкадыңыздар. Бул жерде жалгыз эле көркөм өнөр сабагы сүрөт тартуу менен чектелбестен
ырлар окулду. Андан сырткары технология предметинен балдар өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн көрсөттү, сүрөттөрдү тартты. Ошондон улам бир бетке эле бир предмет менен чектелген негизинде туура болбойт. Ошол биздин балдарыбыздын аткарган иштери, чыгармалары ошол өзүнүн келечектеги турмушунда пайдасы тийгендей аракеттерди кылганыбыз бул учурдун талабы деп айтсак болот. Анткени бул Нуржан эженин мектебинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, балдардын кол менен жасалган буюмдар көргөзмөсүн ошол фон катары көрдүңүздөр. Булардын баары тең ошо балдардын өздөрүнүн турмушунда керек болгондугун айгинелеп турат. Эми дагы бир айта турган нерсе, бул предмет деги эле кандай кызмат кылат дегенде көпчүлүк ойлойт, сүрөт эле тартуу менен чектелет болуш керек депчи. Мындай ой негизинде туура эмес. Бул биздин искусство билим берүү тармагындагы сабактар бул адам баласынын, айрыкча биздин келечегибиз болгон жаш муундардын жан дүйнөсүн ойготуу, ошонун турмушка болгон нарттуулугун, боорокерлигин, анан эң негизгиси турмуштагы сулуулукту көрө билүүнү ойготушубуз бул эң биздин бирден бир милдетибиз болуп эсептелет. Мындай эле сабакты өткөн биздин республикабыздагы ар бир региондордо мугалимдер бар. Алардын дагы тажрыйбалары менен бара-бара сиздерди тааныштырабыз деген ойдобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мен Атбашынын кызы болом. Атбашы районунун Калин айылынан болом. Бул мектепке келгениме 15 жыл болду. 2005 жылдан бери иштеп келем. Бул ушу сабакта берип атканда баягы өз жан дилим менен негизи сабак берем. Окуучуларга көп нерселерди үйрөттүм. Көп нерселер үйрөнүп чыгышты. Анан ушу үйрөнүп кеткен окуучулар дагы кээде мага ыраазы болушат. Эже рахмат, сизге ушундай нерселер үйрөткөнүңүзгө деп баягы мен мурун шурулар боюнча шурулар чаптаганды, тиккенди үйрөткөм. Ошол окуучуларымдан бир экөө баягы чачка таккан ободоктор бар го, ошо ободокторду кооздоп баягы сатып иштешет экен да. Мен аябай ыраазы болдум ошолорду укканда. Анан азыркы кезде дагы ар бир окуучуга өз талантымды, өзүмдүн көп нерселеримди, чыгармачылыгымды үйрөтүп келем. Анан бул мектепте мен 8 жылдай мугалим болуп иштеп, баягы өзүмдүн предметим боюнча иштеп аттым. Андан кийин 2017-2016 жылдары организатор завуч болдум, уюштуруу завучу. Уюштуруу завучунан кийин азыркы убакта 2 жылдан бери тарбия завуч болуп иштейм. Тарбия завуч болуп да иштейм, анан сабак да берип да иштейм. Мен 8-Б класстын окуучусу Алдакенова Сезим. Мен 1-гимназия интернатында билим алып жатам. Биз 8-Б класс республикабыздын булуң бурчунан келген окуучуларбыз жана азыркы учурда окуп жатабыз. Биз Нуран эжебиз биздин 5-класстан бери класс жетекчибиз. Жана ошондой эле бизге көркөм өнөр технология сабактарынан сабак берет. Биз бул сабактардан, Нуран эжебиз берген сабактардан өзүбүздүн турмушубузга керектүү нерселерди ала алдык. Мисалы үчүн шырдак шырганды, сайма сайганды, топчуларды кадаганды жана ошондой эле биздин кыздарга кийин турмушубузда керек болгон тамак жасаганды үйрөнүп алдык. Анан Нуран эже бизге класс жетекчи катары шаарыбыздын коомдук жерлерине, музейлерге, театрларга жана ошондой эле ата бейитке алып барып келген. Ал эми азыркы учурда болсо биз Бурана мунарасына барып келгенди пландаштырып жатабыз. Анан биз өзүбүз Нуран эжебизди абдан жакшы көрөбүз. Анткени биз ата энебизден алыс жашагандыктан Нуран эже бизге өзүнүн мээримин эне катары эле төгүп келет. Биз өзүбүздүн экинчи энебиз деп да эсептесек жаңылышпайбыз. Биз Нуран эжебиз менен сыймыктанабыз.
бул мен көрсөтүп жаткан чий биздин окуучулар токуган. Бул окуучулар бүтүп кетишкен окуучулар. Анткени бул чийди көп эле адамдар токуй албайт. Анткени бул жүндөн орош, анан оймосун, оюсун түшүрүш абдан кыйын. Бирок биздин окуучулар негизи эле көбүнчө окуучулар таланттуу окуучулар окуйт биякта. Ошондуктан бизде үйрөнүшүп анан ошону токуп бүтүшкөн да. Андан кийин мунун технологиясы дагы аябай татаалыраак болот. Бирок абдан биздин окуучулар абдан кызыгуу менен муну жасап бүтүшкөн да. Мында уже жаз келгенде деп баягы жазгы тапшырма боюнча биздин программа боюнча, календар план боюнча атайын жаз мезгилинде эмнелерди аткарабыз дегенде атайын ушул уяларды жасап чыгабыз картондон, кагаздардан. Анан өзүнчө жыгачтардан да жасаган балдар бар, үйүнөн да жасап келишет. Аларды биз бактарга илип, жана тыйынчыккандарга, чымчыктарга даярдап коебуз да. Жыл сайын негизи жазалат бактарга жана жыгачтан. Анан картондон жазылат. Жыгачтан жазылгандары болсо бактарга илинет. Картондон болсо көрсөтмөгө бияка коюлат да. Биринчи эскиздерин түзүп, картондон жазатып туруп, андан кийин жыгачтан жазат. Булардын эскиздери болот атайын. Эскиздерин кесип, көрсөтүп, анан жазашат да. Анан уяны дагы жыгач менен жасалганда дагы кесип, анан ченеп туран жасап келишет. Биринчи эскиздери болот булардын баардыгынан. Үйрөтүлөт да. Мына балдар көрдүңөр, биз азыр мону жазадык, эми жазап, бактарга илебиз. Кайсы бакта келели? Сен көрсөт. Жака көрсөткүлө, мына. Сонун жазаптыр. 7-нчи класстын балдары жазаган турбайбы? 7-нчи класстын балдары жазаптыр. Мына жакшы жазаптыр, Бул атайын чымчыкка, ана тыйынчы чыкканга экен, Да, келгиле Морик, мояк жактан өтөлү. Жактан өтөлү. Азыр могул бакка илебиз, Бул бакка. Мына бул биздин окуучулар, 7-нчи класстын окуучулары жазаптыр. Бизде баягы жаз келип, жер жаңырып деп аткандай, бул дагы атайын чымчыктарга, ана тыйынчыккандарга арнап жаңы уя жазадык. Азыр ошо уяны биз бул бакка илели деп атабыз окуучулар менен бирге. Кандай кубаныч, илишип коесуңбу бизге, Кел жардам бересиңер балдар, Бул эки анан негизи жип байлаш керек болчу. Кармап тур. Булат тийбей. Өйдөрөк, Кубаныч өйдө, мындайраак ылдый, өйдө. Бияка оңго. Кичине оңго. Карагылачы. Чымчыктар дагы эмне болуп калды? Үйлүү болуп калды, Мына кара, жакшы болуп калыптырбы? Сонун болуптурбу? Азаматсыңар мына. Кел эми кол чап коелу. Эми чымчык биздин чымчыктар дагы үйлүү болду, Мына баары ушинтип да үйлүү бололу, Азаматсыңар.